Hurmatlı Muhammed Düşekevich, mına siz hazır abdan çoğun meseleni alып kelip atasiz. İnvestitsiya boyunca investor alып kelip atasiz Kırgızstan'a. Эми bizde Atbaşı rayonunda lastikалық центр kurabız dep öde tömön bolup kuralbay elder karşı olup atat. 0,1 Uygurlar var, oşlar busup eldige akça berip buzatат. Ушуну Мухаммед Калыевич кандай өзүңөр барып бир мындай түстөп койсоңор болбойбу? Же болбосо ал жерге жиберип атасыңар жана мурунку губернаторду Кайыповду аны эттүү кесмеге да чакырбай калган дейт. Ана сиз аны туруп алып туруп элдерди жиберип жатасыз. Ушу жөнүндө айтып берсеңиз бирке. Қаншек Жолдашбаевич, рахмат сұрауыңызға. Емалы логистикалық, бар эле логистикалық ал жерде соода болот, кайра бир базар болот деп мындай толук түшүндүктүү айтпай атышат да, ал жерде негизи өндүрүш болот. Анан эң биринчи максатыбыз бул жерде ал келе турган инвестор өзү сиз баягы эркин экономикалык зона Нарын областы бардыгы ошондой да территориясы. Ошол жерге субъект катары келет. Анан ал жерде башкарганы ошол сездин мыйзамдары менен башкарылат. Анан 280 миллион деп азыр эми ошол жерге жанагы инфраструктураны салыш боюнча чоң кадамдарын жасап атат. Анан эми түшүндүрүү иштери кээ бир жерде мүчүлүштүк болду, бирок жалпысынан элге жолугуп, мен барып ал жерде элге аксакалдарды чогултуп, ошол жанагы биринчи ачылышын айтып атканда бардыгын түшүндүрүп айтып келдик, бирок кызыктар жактары бар. Өзүңүз айткандай, ошол салынбаса, элибиз жумушу жок жүрсө, ат башчылыктар кээ бирлер айтып атпайбы, биз коюбузду деле багып жүрө беребиз деп. Андай эмес да, көпчүлүк айтып атат, жаштар айтып атат. Бизге жумушчу орундарын ушул жерден түзүп берсеңер жакшы болот деп. Анан бир менин оюмча бир 20-30 киши бар ушул социалдык тармактарда. Ошолор элдин баарын дүрбөтүп, бир коомубузда өзүнчө бир пикир пайда кылалы деген ойдо болуп атат. Атак менин оюм боюнча маалымат биздин кызматкерлер боюнча жетип аткан маалыматтар боюнча жалпы эл колдоп күтүп атат. Азыр мынакей кечөөтөн бери ким кайсы тармакка иштейт, курулушчу болуп иштейт, электрик болуп иштейт, кароолчу болуп иштейт болуп, ошолордун баарын жазып, ат башы акимчилигинде бир кабинетте ошолордун өкүлү жазып атат канча киши кирет. Ал жерде 15 миңге чейин жумушчу орун деп айтып атышат. Бирок эң башкысы ал жерде туруктуу жумушчу орундары болуп, ат башыдан барабы, Нарындан барабы, же башка Кыргызстандын башка аймактарынан барабы, ал жерде өндүрүштө иштей турган адамдар болот. Кой багып, уй багып жүрө беребиз деген эмес. Жаштарыбыз айтып атат, бизге жумушчу оруну дайым айлык ала турган жумушчу орун бар. Ал жерде бир 15 миңден баштап жумушчу орун боло турган болсо, 10 миң эле жумушчу орун болсо, айына 15 миң айлык алса, 150 миллион сом Ат башы районунда айлык эле катары талалат. Анан мындай жакшы чечимдерди мен ойлойм, сиздер да колдоп атасыздар. Урматтуу депутаттарыбыз өзүлөрү барып берди. Элдин өзүнүн маанайы күтүп атат аны. Биз эми токтобой ошону жылдырып айтышыбыз керек. Башталып муну курабыз дегенине 17 жыл болуптур. 17 жыл болуп көрүнгөн туура эмес, өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон чечимдер болгон. Азыр бул жерде эч кандай эч кимдин кызыкчылыгы жок. Мамлекеттин, өкмөттүн кызыкчылыгы, инвестор келиш керек дагы, жаштарыбыз жумушчу орун менен камсыз болуш керек. Бул боюнча да ишибизди күчөтөбүз. Мына мен бүрсү күнү Нарын областына барып коллега өтөйүн деп атам. Ошол жерде дагы элдин баарын чогултуп айта турган болуп атабыз дагы. Анан сиздер мына сиз өзүңүз бизнес жакшы түшүнөсүз, колдоп берсеңиздер, элге түшүнбөгөн эл болсо айтып, бул жалпы иш эле да. Элибиздин жалпы иши. Бул экономикабызга 280 миллион доллар келет деген. Мына кумтөр баштап атканда 400 миллион доллардын тегерегинде башталыптыр. Бул 280 миллион доллардын тегерегинде бир эле ишкана алып келген зат. Мамлекеттин эч кандай өзүнө алган милдети жок. Ал инвестор өзүнүн милдетин, өзүнүн каражаты менен жанагындай тобокелдикке келип ушул жерде өндүрүш кылып, жумушчу орундарды түзөм деп атат. Анан миллиондогон салык түшөт бюджетке, товарлар жүгүрөт, жаңы технологиялар келет. Ал жерден ташыган транспорттук компаниялар иштейт.
жаңы тармақтар açылат, соода түйүндөрү açылат, тамак аш түйүндөрү açылат. Көптөгөн тармактар ошо менен жанданат. Бул бир эле Ат Башы району эмес, бир эле область эмес, бул Кыргызстандын экономикасына таасир тийгизе турган долбоор болот. Мен ошону баарыңыздарды ушу колдоп бериңиздерди чакырам. Анча-мынча түшүнбөй туура эмес сөздөрдү сүйлөп аткан адамдарыбызга, жарандарыбызга түшүндүрүү иштери менен жол бербешиз керек деген ойдомун. Рахмат. Дагы айтып койсоңуз, ошол жерде нарындыктар, атбаштыктар өздөрү салып иштесе болобу же болбойбу? Өздөрүнүн акчасы менен. Ушуга чейин салабыз дегендер болсо салса болмок, анан азыр салабыз десе ал жерде жер толтурат. Кээ бир айтып атат, жайытыбыз калбай калды деп. 200 гектар жер, ал жерге барып көрсөңүз, Ат Башыдан баштап Торукартка барганга чейин канча жайыт жатат. Анан сиз дагы эми бизнесмен катары сиз да барсаңыз, башкалар да барса, ал жерде эми жер деген толтурат, трансформация кылып берелик. Барып алып, ошолор менен кошо иштешкен жакшы болот го деп ойлойм кайра. Улук саат эч кандай мындай тыюу салган нерселер жок. Бир гана улук саат беребиз, колдойбуз. Рахмат. Эркин Шамсудинов, сиз эми ак жолтой болуп, ошол элге инвестиция алып келип куруп жасаңыз, кара жолтой болбой. Мына биринчи баштаган ишиңизди мен сизге ошол жактан айтайын. Себеби ал жерде бир уйгурлар бар. Уйгур байыса катынылат дейт, кыргыз байыса тамсалат деп. Ушуну бир карап көрүп, иштеп, yani ошол жерге инвестицияны көбүрөөк алып келип туруп, жакшыраак куруп бериш керек. Сиз оюңуз кандай бу жерде? Мен да колдойм, менин оюмча ушу башталган ишти аягына чейин жеткизиш керек. Бул менин оюмча бул долбоор аягына чейин чыкса, бул жалаң гана райондук эмес, облустун деңгээлинде көтөрүп кетчү, экономикасын көтөрүп кетчү долбоор чыгыш керек аягына чейин. Жок, катуураак сүйлөсөңүз, эмнеден баштайсыз биринчи? Азыр бул долбоорду мен изилдеп атам, азыр болгон келишимдерди аягына чейин чыгарыш керек. Биринчи рет ошо долбоорлор келишимдерден башташ керек. Камчыбек Жолдошбаевич, ал жерде бир азыр мына маселелер кечээ эле жолуктук. Ал жерде электр энергиясы менен суу менен камсыз кылуу маселеси азыр биринчи кезекте турат. Ал боюнча мамлекеттик тийиштүү органдар да иштеп атат, өзлөрү да иштеп атат. Бир эле трансформатору 24 миллион сом турат экен. Баягы 110 өтөт Торукарт жакка. Ошону баягы 35ке түшүрүп, 35тен кайра 10го түшүрүш үчүн 24 миллион сом кетет экен. Ага да макул болуп төлөйүн, ошону тарттырып берсеңер деп атат. Бардыгын бекер эмес, өзүм төлөйм, өзүм тарттырам. Мамлекеттик жанагыдай энергетика, суу чарба тармагында жардам берүүчү мамлекеттик органдар колдосо деп атат. Мындан тышкары 42 миллион сом айыл чарба жанагы жердин башка тармакка өткөнү эле 42 миллион сом бюджетке төлөп берди. Мындан тышкары жергиликтүү бюджетке 2 миллион сомдон ашык төлөп берди азыр. Ал жерди эч ким эч жака көчүрүп кетпейт, аны Кытайга берип салып, чек ара бер жака көчүп келет экен дейт, андай эмес. Чек арага ар жакка да бир 40-30 километр бар да. Бер жакта өзүнчө бир өндүрүш башкысы болгон, андан соода тармагы болгон, эми азыркы термин менен логистикалык тармак боло турган, жакшынакай бир элибизге иштей турган экономикалык субъект болот, долбоор болот. Эми жолдош премьер-министр, вице-премьер-министр Замир Марипаевич, сіздерге ийгилик каалайм. Шайтан шабырдан алысыраак болуп, кичине көп шайтан шабырларда Кытайга чукулдагандан кийин балайын бар башталат. Ошол жакты жакшыраак карап, түздөп, эл үчүн, жер үчүн, кыргыз эл үчүн жакшынакай иштеп бергениңерди суранам. Рахмат, силерди колдоп беребиз. Мен ушуну да Мухаммадкалый Жөкеевич, мына биз бүгүнкү күндө Кытайга бир жылда мына бүгүнкү күндө 5 миллиард төлөп атабыз да, 2025 жылга барып ушул 11 миллиардка чыгат. Бүгүн ушул энергетика тармагы өзүнүн кирешеси 2 миллиард. Бюджеттен биз 3 миллиард кошумча менен төлөп атабыз. Эртең ушул 25 жылга чыкканда жеткенибизде бюджетибиз көтөрөбү ушул 11 миллиард төлөгөнгө Кытайга. Анан биздин ар бирибиздин жүрөгүбүздө турат да ушул. Эртең биз Кытайдан карызыбызды кандай төлөйбүз? Өкмөттүн өзүнүн расчёту барбы? Бүгүндөдөн баштап мына уже кеч калсак дагы мына экономика министри бир программаны таап чыгып, Тоо-Кен тармагыныбы же энергетика тармагындабы бир мындай бир өкмөттүн өзүнүн расчёту болуш керек. Биз эртең Кытайдан кайсыл
акча менен кайсыл багытта кантип кутулабыз? Ар бир кыргызстандыктын жүрөгүндө бүгүн мына ушул мындай ой утат да. Ошонго мындай бир так жооңузду айтып койсоңуз, уруксат берсеңиз, урматтуу төрага. Биз азыр сиз көтөргөн маселе боюнча иштеп атабыз. Тышкы карыз, кутулуу булактары, өндүрүштүн кайсы тармагынан канча салык түшөт, кайсы чоң долбоорлорду кийиришибиз керек, булар боюнча иштеп атабыз. Анан жакында айтабыз аны.